Бүгін біздің Қырғызстан мұсылмандар дин башқармасына біздің Қырғыз Республикасының Саламаттық сақтау министрлігіне қараштуу Миррахимов атындағы улуттук кардиологияның терапиялық борборунун жетекчиси Талантбек агай Саламат жүрөк улуттук программасы менен биздин муфтиятыбызга келип отурат. Коомубуздагы жарандарыбыздын, калайык журттун ден соолугун саламатчылык үчүн ушундай программа менен жерлерде жүрөт. Өзгөчө ушул муфтиятка да атайын убакыт бөлүп, көңүл буруп, дин кызматкерлеринин дагы саламаттыгын ойлоп, бүгүн ушул биздин муфтиятыбызга атайын Талант байкебиз келип отурат. Иштөө жолу бул ар бир адам өзүнүн ден соолугун өзү текшериш керек да. Чекап деп биз атап койдук. Чекап деген бул оорубаган мезгилинде, мына мен оорулуу эмесмин деген адам өзү жыл сайын жок дегенде бир жолу ушул 8 көргөзгүчтү текшерип туруш керек да. Ошол азыр сиздерди биздин коллегаларыбыз, кесиптештерибиз ушул 8 көргөзгүчтү силерден текшерип атат азыр. Ошол жанагы биринчи эң керектүү ыкма да. Ошондо ошолордун арасында тамеки чегүү негизи Кыргызстан тамеки чеккен мамлекеттердин катарына кирет да. Биз тамеки чекпеген мамлекеттердин катарына киришибиз керек. Экинчиси туура тамактануу, физикалык кыймыл да. Кыймыл кандай гана кыймыл болбосун, бул ден соолуктун эң жакшы дарысы да. Төртүнчүсү ар бир адам өзүнүн салмагын билиш керек. Салмагы жанагы индекс массы тела деп коет. Эми өзүнчө жана индекс бар, көргөзгүч бар да. Мисалы 25тен ашпаш керек. Аны оңой эле ар бир адам эсептей алат да. Анан кан басымын ар бир адам өзүнүн кан басымын билиш керек. Ар бир жаран 18тен өйдө болгон адамдар, жаш өйдө болгондор. Кандагы канттын деңгээлин милдеттүү түрдө ар кимибиз билишибиз керек. Андан тышкары жана кандагы майдын деңгээлин, холестерин деп коет. Ошону дагы билишибиз керек. Анан саламат уйку, коңурук тартпай, жакшы уктаган адамдар ошолордун ден соолугу бекем болот. Саламат жүрөк улуттук программа менен элибизге, жерибизге кызмат кылып аткан Талант агайыбызга, анын жамаатына Кудай колдосун, иштен ийгилик береке берсин. Кудайым ниетиңизге жеткизсин.